Yok, anda emez. Hadiste dağı paygamber aytkan. Seni kimde kanday jazaga tartkan bolsa, sen öç alış üçün oşondan aşırma деген. Biz aşırbayız, biroq biz kanday korduk görsek oşonчолук korduk көргөзөбүz. Kim günөөлүү болсо ошону барып мен өзүм ошондой принципиалдуу адаммын. Bir позициямдан кайтпаймын. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмесми? Азыр дагы сатылбайт. Мына камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп береріңерди унутпагыла. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөмүн ошону. Мына биз башынан эле айтып келатабыз. Саясий заказ экенин өзүңөр деле көзүңөр жетип турат. Мына бүгүнкү менен дагы бир жолу тастыктап турат. Саясий заказды аткарып аткандыгыңарды. Прокурорлор болсо бир тараптуу ошо бизди күнөөлөп эле, эптеп эле баягы күнөөлүү деп таап сотко жеткизгенин иштен дагы көрүп отурасыңар. Ошондуктан могу жерде мынакей мен силерге 3 токтомду беремин. Айыпкер катарында жоопко тартуу жөнүндө токтом. Бул жерде соттун башынан эле биринчи инстанциядан баштап айтканбыз. Биринчи инстанциядагы соттук судья отурумунда Субанкулов бул ак үйдүн заказын таптак аткаргандыгын дана көрсөтүп турат да, эске алган эмес. Өтүнүч деп мен кол менен жазып койдум, окуп берейин. Биз Жапаров, Ташиев, Мамытов, Кожоналиев, Исаев, Кадырбаев жана Камчыбековдор кылмыш жаза кодексинин 295 статьясынын 1-бөлүгү жана 30 статьясынын 3-4 бөлүктөрү 28-295 статьясы менен айыпталып жаткандар кылмыш ишти апелляциялык тартипте кароодо төмөнкү суроолор менен кайрылып, ал суроолорго териштирүү жүргүзүп, тиешелүү баа берүүнү сурайбыз. Биринчи, аталган иш боюнча Садыр Жапаровго төргөө органдары тарабынан 3 жолу айып угузулган. Алар: биринчиси 5 октябрь 2012 жылы айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтом. Аталган токтом 2012 жылдын 5 октябрында С. Жапаровго саат 19:30-да угузулуп, айыптын маңызы түшүндүрүлгөн. Айыптоо токтомдун бекитүүсүнө башкы прокурордун орун басары У. Халдаров көрсөтүлгөн. Тергөөчү Исмаилов тарабынан угузулган айып боюнча ошол эле күнү жазык процесс кодексинин талаптарына ылайык сурак жүргүзүлүп, тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Экинчиси 21 ноябрь 2012 жылы айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтом. Аталган токтом 2012 жылдын 22 ноябрында Садыр Жапаровго саат 11:55-те угузулуп, айыптын маңызы түшүндүрүлгөн. Айыптоо токтомдун бекитүүсүнө башкы прокурордун орун басары Нурлан Жейналиев көрсөтүлгөн. Тергөөчү Исмаилов тарабынан угузулган айып боюнча ошол эле күнү жазык процесстик кодексинин талаптарына, процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык сурак жүргүзүлүп, тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Ошону менен бирге кылмыш иштин тергөө амалдары аяктагандыгы жөнүндө Садыр Жапаровго токтом жарыяланып, ал кылмыш иш менен толук таанышып бүткөн. То есть 22 ноябрда эле ошол аяктаган иш. Бул жөнүндө жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык кылмыш иш менен таанышып бүтүү жөнүндө протокол түзүлгөн. Протокол да түзүлгөн ошол заман. Үчүнчүсү 21 ноябрь 2012 жылы айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтом. Аталган токтом 2012 жылдын 25 декабрында Садыр Жапаровго саат 12:10-да угузулуп, айыптын маңызы түшүндүрүлгөн. Айыптоо токтомдун бекитүүсүнө башкы прокурор Аида Салянованын фамилиясы көрсөтүлгөн. Бирок тергөөчү Исмаилов тарабынан угузулган айып боюнча жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык сурак жүргүзүлүп, иш менен кайрадан тааныштырабыз деп түшүндүрүп, эмнегедир белгисиз себептер менен кайрадан жаңы угузулган айып боюнча сурак кылып, иш менен кайрадан тааныштырбай, тергөөнү аяктоо токтомун чыгаруу менен башкы прокуратурага жиберген. Ал эми башкы прокурор Аида Салянова Садыр Жапаров 3-чү жолу угузулган айыптоо токтому менен таанышканга чейин эле ал токтомду 24 декабрь 2012 жыл менен бекитип, соттук кароого жиберген. То есть мен 25-inde таанышып атам, ал 24-inde эле алдын ала кол коюп, бекитип, анан мага жиберип атат. Мен 25-inde алып атам. Оригиналы бар, азыр силерге на обозрение отдам.
Урматтуу Бишкек шаардык соттук коллегиясы. Эмне үчүн тергөөчү Исмаилов Садыр Жапаровго 3-чү жолу айып угузгандан кийин Жазык процессуалдык кодексинин 218-статьясынын талаптарына ылайык аны токтоосуз сурак жүргүзгөн эмес. Жана Жазык процессуалдык кодексинин 230-231-статьясынын талаптарына ылайык тергөөнү аяктоо жөнүндө жарыялап, кылмыш иштин бардык материалдары менен тааныштырган эмес. Башкача айтканда, Жазык процессуалдык кодексинин көрсөтүлгөн статьяларын одоно түрдө бузууга жол берип, жана Садыр Жапаровдун укугун тебелеген. Ал эми калган соттолуучулар Ташиев, Мамытов жана башкаларга биринчи жолу айыбы 5 октябрь 2012 жылы угузулган, экинчи жолу айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтом 2012 жылдын 21 ноябрында угузулуп, айыптын маңызы түшүндүрүлгөн. Айыптоо токтомдун бекитүүсүнө башкы прокурордун орун басары Жээналиев көрсөтүлгөн. Тергөөчү Исмаилов тарабынан угузулган айып боюнча ошол эле күнү Жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык сурак жүргүзүлүп, тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Ошону менен бирге тергөө ишин аяктоо жөнүндө Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана башкаларга токтом жарыяланып, биз кылмыш иш менен толук таанышып бүткөнбүз деп улар өздөрү айтып атышат. Жана кылмыш иштин материалдарынын көчүрмөлөрүн толук алганбыз деп атат. Бул жөнүндө Жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык кылмыш иш менен таанышып бүтүү жөнүндө протокол түзүлгөн. Айыптоо токтомдун бекитүүсүндө биз таанышканда башкы прокурордун орун басары Жээналиев болчу деп атышат. Биз ал токтомдун беттеринде коюлган колдорубуз турат дейт. То есть ар бир бетине булар дагы биринчи бетинен баштап аяк бетине чейин кол койгон. Ал эми башкы прокурор Асалянова тарабынан айыптоо токтому бекитилгендигин биз сотто гана билдик жана ал токтомдордун биринчи беттеринде биздин колдорубуз жок дейт. Алмашылып коюлган биринчи беттеринде. Жасалма болгондо. Тагыраак айтканда бизди тааныштырбай туруп, токтомдун биринчи бетин Жээналиевди Саляновага өздөрү билип, жашыруун өзгөртүп, ишти сотко жиберип салышкан. Бул аракеттери менен Жазык процессуалдык кодексинин 220-статьясынын белгиленген 214, 216, 217 статьяларында көрсөтүлгөн талаптарды одоно түрдө бузушкан жана биздин укуктарыбызды тебелеген. Мындан башка да тергөөнүн жүрүшүндө бир нече мыйзам бузууларга жол берилип, адамдык конституциялык укуктарыбызды одоно түрдө тебелеп, бир тараптоо айыптоо менен кылмыш ишин жасалмалоо жолу менен тергөө жүргүзүшүп сотко жиберишкен. Жогорудагылардын негизинде бул олуттуу мыйзам бузуу фактыларына тиешелүү териштирүү жүргүзүп, өз өкмүңүздөрдө баа берүү менен мыйзамдардын талаптарына ылайык адилеттүү актоо өкмүн чыгарууңуздарды өтүнөбүз. Тиркеме биринчиси жогоруда көрсөтүлгөн 3 айыптоо токтомдун көчүрмөлөрү 14 баракта тиркелет. Ар бир барагына менин колум коюлду. Экинчиси постановление об окончании следствия от 22 декабря 2012 года 5 баракта. Ар бир барагына менин өзүмдүн колум коюлду. Ушинтип ар бир барагына кол коюп бербесек биз сиздерге да ишенбей калдык. Эртең башка баракты тыгып туруп биринчи бетине. Анан мына мондай өкүм чыгардык деп коесуңар ким билет. Мына генералдык прокурор Аида Салянова бет жоктук кылып туруп өзү алмаштырып атат. Ошол бүт мыйзамдарды контролдоп отурчу аял ошолчу. Bir gün şu tergөө organдарында эң болгондо şu жөнөкөй мындай оперативник следователь болбосо да оперативник болуп иштеген эмес. Мына Кыргызстанды башкарып аткан ген прокурор. Ошонун заказы менен эми силер дагы бир нерсени аткарабыз деп отурасыңар. Аткаргыла. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Мурда Феликс Кулукту соттогон, Исмаиловду соттогон, жана башкалар соттогондор наказание албаган үчүн ушу сот прокурорлор ойлоп атат. Ушулар деге ушинтип кое берсек эле революция болсо да бизге тийбейт экен баары калат экенбиз деп. Жок, андай эмес. Хадисте дагы пайгамбар айткан. Сени кимде ким кандай жазага тарткан болсо, сен өч алыш үчүн ошондон ашырба деген. Биз ашырбайбыз, бирок биз кандай кордук көрсөк ошончолук кордук көргөзөбүз. Ким күнөөлүү болсо ошону баары тартат. Мен өзүм ошондой принципиалдуу адаммын. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмесмин. Азыр дагы сатылбайм. Мына Камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөмүн ошону. Мен эмнени көрсөм ошону. Кечирип койгула. Биз дагы ушу 8 айдан бери ушу кордук көрүп жатабыз. Ошон үчүн ушундай эмоция калтырганыбыз үчүн туура түшүнөсүңүз деп ойлойм. Бирок
Мына чындыкты бастан иш силердин колуңарда. Жылдыз Жолдошова бекерден айткан жок. Мамлекеттиктеги стабилдүүлүктү мындан аркы нерсе силердин колуңарда турат. Эртең тарых алдыда биз эле эмес силердин, то есть биз эмес, ошо күнөөлүү адамдар эмес силердин дагы жоопкерчилигиңер турат. Ошону унутпагыла, ушуну ишке тиркеп коюңуздар деп өтүнөм. Дагы бир копияны прокурорлорго берем. Эгерде Салянова ген прокурор буларга бербесе, булар көрүп койсун ошону. Подделка токтоңдор бүт барды.